Эми үчүнчү маселе. Ооруган адам анан алсыз адам. Орозо кармаганга алсыз адам. Орозо кармай албай калган адам тууралуу. Эми биринчи маселе мына бул жакта түшүнүшүбүз керек да. Алсыз адам, такыр эле орозо кармай албаган адам бул эки түргө бөлүнөт. Эки түргө бөлүнөт. Биринчи түрү бул шариаттык милдеттер жүктөлбөгөн адам. Эмне себептен ал алсыз, эмне себептен ал орозо кармай албайт? Анткени ага шариаттык милдеттер ага жүктөлгөн эмес. Мисалы мажнун. Мажнун деген ким? Бул ушу акылсыз адам. Ушундай бир акыл эсинде болбогон, же ушундай бир ооруп калгандагы, андай акылсыз болуп калган да. Бул адам орозо кармай албайт. Анткени ал түшүнбөйт, ал билбейт өзүн, ал тамак жеп салышы мүмкүн. Ушундай адамдар орозо кармабайт. Орозо кармабайт дагы, жана ал орозо кармабаган күндөрүнүн ордуна эч нерсе толуктабайт дагы, кембагалдарды тойгузбайт дагы, жана үй бүлөсү дагы анын ордуна эчтеке кылбайт. Бул адамга орозо милдет эмес. Милдет эмес. Бул биринчи. Экинчи, дагы бул жакка келген, ким шариаттык милдеттер жүктөлгөн, а бирок кандайдыр бир себептер менен, бир зыян болуп калыш себептери менен ал орозо кармабайт. Мисалы каарыган адам. Мисалы ушунчалык катуу каарыган адам, улгайган адам, ал орозо кармай турган болсо, ага зыян боло турган болсо, бул адам дагы алсыздардан болуп эсептелет. Ал орозо кармабайт дагы, бирок эмне кылат? Ар бир күнү үчүн, ар бир калтырган күнүнүн ордуна бир кембагалда той кылыш керек болот. Мисалы, Рамазан айы ушул жылы эгерде 30 күн боло турган болсо, 30 күн бою бир мисалы каарыган адам орозо кармабаса, ошол 30 кембагалды тойгузуш керек болот. 30 кембагал тойгузган болсо, демек ошол 30 күнү өзүнүн ошол карысын берген болот да. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва алаллазина ютиқунаху фидиятун тааму мискин" деген. Ким деген ушундай кыйынчылык менен эгерде орозо кармай турган болсо, анда ал фидия катары анын ошол ордуна, ошол орозонун ордуна ошол кембагалдарды тойгузсун деген да Аллах Таала. Анан Ибн Аббас ошо Сахих Бухариде жана башка жактарда келген түшүндүрүп берген, бул ошол каарыган адам, орозо кармай албаган адам тууралуу айтылган деген да. Ал деген ар бир күнү үчүн бир кембагалды тойгузат. Эми кембагалды тойгузуу кандай болот? Бул биринчи биз билишибиз керек да. Рамазан айында күндүз тойгузган болбойт. Кээ бир адамдар күндүз тамак берип жүрөт да. Жок, күндүз тамак берилбейт. Рамазан айында ошондой эле столовойлор дагы иштесе, ашканалар иштегендер дагы бул туура эмес. Шариатта жабылыш керек болот. Анткени адамдар орозо кармаганга милдеттүү болгон адамдар күндүзү келип, ошол ашканада иштеп аткан адамдардан тамак аш алып жеп, орозо кармабай арам кыла турган болсо, аларга ошо тамак саткан адам дагы ага күнөөгө жардам берген болот. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва ла таауна алал исми вал удван" деген. Күнөө иштерде жана душманчылыктарда бири-бириңерге жардам бербегиле деген. Ошондуктан күндүзү, Рамазан айы күндүзү ашканалар же болбосо ушундай кандай тамак саткан жерлер иштеген бул туура эмес. Бул шариатка каршы келет. Анан кембагалдар кандай тойгузулат? Бир ошо кембагалды табат дагы муктаж болгон. Жана ага ошо саа деп коет. Саа деген өлчөм бар шариатта. Ошонун тамактын жарым саа өлчөмдөгү тамак бериш керек болот. Эки алаканы бириктирип туруп, ушунча өлчөм дагы бир жолу ушундай, эки жолу ушундай болгондон кийин бул ошо жарым саа болот. Мисалы, кайсы бир адам эгерде күрүч менен бергиси келген болсо, 1 килограмм жана 250 грамм болот. 1 килограмм 250 грамм болгон күрүчтү бир кайсы бир кембагалга адам берген болсо тамак менен, анда ошол менен орозосуна бир күнүн толуктаган болот да. Анан биякта дагы маселе айта кетели, акча менен берген болбойт. Акча менен берилбейт. Анткени мүмкүн, мисалы, ошол орозо кармай албаган адам ал бирөөнү тойгузуш керек да. А бирөөгө акча бере турган болсо, мүмкүн ал тамак албай башка жака коротуп салсачы. Башка жака коротуп салса, демек тиги адам ошол кембагалды тойгузган болбой калат да. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү бар дагы ошол кандайча, мисалы, бир үйгө же болбосо бир ашканага бир кайсы бир муктаж болгон кембагалдарды чогултат дагы үйүнө, анан ушундай тамакка чакырып, канча, мисалы 30 адамды чакырабы же 10 адамдарды чакырабы, аларга тамак берсе болот да. Аларга обед береби же эмне кылат, ошентип аларды тойгузган болсо, ошол менен дагы орозо кармай албаган адам ошо өзүнүн милдетинен бошогон болот да. Мисалы, каарыган адам болобу же катуу ооруган болобу, ооруган себептүү анан орозо кармай албайса, такыр ушундай айыкпаган ооруга чалдыккан адам эмне кылат? Ушинтип кембагалдыр ушинтип тойгузса болот, ушул менен адам милдетинен бошойт. Анан ушундай эле Анас ибн Малик радиаллаху анху каарыганда чынында ушундай кылган да, алар адамдарды чакырып анан аларга тамак берген. Ар бир күнү бирден кембагалы тойгузса болот. Же болбосо мисалы айдын аягында 30 кембагалы тойгузуп койсо болот.
Адам өзү тандайт да, өзүнүн каалоосу бар да, бул жакта кандай кылса өзүнүн иши да, өзүнүн иши. Ошондой эле бул жакта дагы маселе, эгерде мисалы бирөөнүн карыган апасы бар же карыган атасы бар, мүмкүн анын ордуна башка бирөө тоюп койсо болобу, адамдар кембагалга тамак берсе болобу? Ооба, берсе болот. Бирок ошол адамдын, ошо карыган адамдын ниети болуусу зарыл. Ага айтып коюш керек. Апа, ата, мен ушундай, сиз орозо кармаган жоксуз. Бирок ар бир ошо орозо кармаган күнүңүздүн ордуна сиз бир кембагалды тойгузушуңуз керек эле. Келиңиз, мен ошо сиз ниет алып коюңуз, мен ошо ар бир күнүнүн ордуна мен кембагалдарга тамак берип коеюн деп. Ошо ким балдар болобу, же жакындар болобу, же ким болбосун, ошонун атынан тамак берип койсо болот. Тамак берип койсо болот башка бирөө деле. Эми ооруган адамдын орозосу кандай? Ооруган адамдын 3 абалы болот да. Ооруга чалдыккан адамдын 3 абалы болот. Биринчи абалы, качан кайсы бир адам бир жеңил эле ооруга чалдыкса. Жеңил эле ооруга. Мисалы чүчкүрүк болобу, же мисалы бир грипп болобу, же мисалы кичинекей бир колун тилип алабы, мисалы бир тикенек кирип кетеби колуна. Ушундай сыяктуу бир жеңил эле ооруга адам чалдыккан болсо, анан бул адам мисалы орозо кармай турган болсо, орозосуна зыян келбейт. Ага зыян болбойт да орозосунанчы. Ошондой эле оорусунан айыгуусу дагы кечиктирилбейт. Бул адамга орозону бузуу, орозо оозун ачуу буга уруксат берилбейт. Бул сөзсүз түрдө бул адам орозо кармоосу милдет. Кээ бир адамдар бар да, айтат: мен орозо кармабай элем дейт да. Эмнеге десе, мен ооруп атам дейт. Эмне болду десе, колуна тикенек кирип кетти мисалы. Же ушундай эле жеңил эле оору, мисалы шейхтер мисал келтирет да. Жок, мындай эмне, бул уруксат берилбейт. Жеңил оору боло турган болсо, адам кыйналбай турган оору боло турган болсо, анда бул адам орозо кармаганга милдеттүү. Бул милдеттүү. Анын орозонун милдети анын мойнунан түшпөйт да. Эми экинчи түрү, кандай бир ооруга чалдыкты адам, анан эгерде орозо кармай турган болсо, анын орозосу ага зыян болот. Ал кыйналып калат. Мисалы ошо айыгуусу кечигет. Же мисалы мүмкүн күндүзү бир кандай бир дарыларды ал ичиш керек болот. Мисалы өзгөчө жанагы сахарный диабетке чалдыккан адамдар ушундай болот да. Алар эгерде күндүз бир тамак жеп туруш керек, же болбосо дары ичип туруш керек, ушундай эле болот да. Эми Аллахтан сурайбыз, баардыгыбызды жана жакындарыбыздан алыс калган болсун. Ким буга чалдыккан болсо, баарысына шифа берген болсун. Же болбосо ишеничтүү доктурлар ага айтканда, сен орозо кармасаң сага зыян болот деп айткан. Эми ушундай бир ооруга, катуу бир оору, ага зыян алып келе турган орозо кармай турса, ушундай ооруга чалдыккан болсо, адам эмне болот? Бул адам орозо кармаганга уруксат берилбейт буга. Буга орозо кармоо арам болот. Ал сөзсүз түрдө ал оозун ачыш керек болот. Анткени биздин динде, биздин шариятыбызда адам өзүн сактап калуу, өзүнүн ден соолугун сактап калуу бул милдет. Анткени Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ва ла тулку биядикум ила тахлука". Өзүңөрдү колуңар менен өлүмгө таштабагыла деген. Ошондуктан бирок эгерде кимдеген кыйналып деле, кайсы бир адам кыйналып ооруп атканда карабай, орозо кармай турган болсо, анда эмне болот? Ооба, ал орозосунан бошойт, ал орозосун аткарган болот. Бирок күнөө алат ал менен бирге. Ал менен бирге ал арам кылган болот. Анткени Аллах Таала жеңилдеткен нерсени Аллах Тааланын уруксатын ал таштап салган болот да. Бул ошо экинчи абалы болду ооруган адамдын. Эми үчүнчү абал, шейх айтат, кайсы бир адам ооруга чалдыкты Рамазан айында. Анан ал кичине кыйналат, бирок ага зыян эмес. Ага зыян болбойт. Эми кыйналат дагы, бирок зыян эмес. Мисалы жеңил дагы оор эмес, өтө оор дагы оор эмес, эми орточо мындай кыйналып атат. Бул жакта эмне болуш керек? Бул жакта адам деген өзү тандайт да, өзүнүн иши да, бул деген. Бул эгерде кааласа орозо кармаса болот, же болбосо кааласа оозун ачса болот, бирок кийин дарылангандан кийин, сакайгандан кийин кайра казасын толтурат. Анан бул жакта дагы бир маселе бар. Бул ооруга дагы башка жагынан эки жагынан дагы каралат да. Мисалы ар бир ооруга чалдыккан адамга эки жагынан каралат. Мисалы кээ бир оорулар бар, бул биринчи, мисалы кээ бир оорулар бар, ал оорудан уже айыкканга күтүлүш жок да, уже үмүт жок. Ал оорудан сакайып кетүүсү күтүлбөйт да. Ушундай ооруга чалдыккан адамдар. Мисалы кандай? Мисалы ошол эле жанагы сахарный диабет, же мисалы давление, же ушундай кандай бир катуу оорулар. Мисалы доктурлар айтат да, мисалы алар доктурлар менен кеңешсе алар айтат: "Биз бул ооруга деген айыгуусун билбейбиз. Мындай көбүнчө мындай оорудан адам кутулбайт. Бул оору улана берет" деп.
ушундай сыяктуу ооруга чалдыккан болсо эмне болот? Бул адам өзү ошол орозосун кармабайт. Айттык биринчи ирет ага кармаган уруксат берилбейт. Андан кийин орозо бүткөндөн кийин дагы казасын толтурбайт. Ар бир орозо күнү дагы ордуна орозо кармабайт. А бирок эмне кылыш керек? Ар бир күнүнүн ордуна, ар бир орозо калтырган күнүнүн ордуна бир кембагалды тойгузат. Бир кембагалды тойгузат. Буга чейин айткандай, жана алсыз адам, каарыган адам сыяктуу, орозо кармай албаган адам сыяктуу абалда мунуку ошол сыяктуу да. Ал эми кайсы бир адам бир ооруга чалдыкса, бирок ошол оорунун айыгуусу күтүлгөн болсо, үмүт бар болгон болсо, анын айыгуусунан, мисалы кайсы бир ооруга чалдыкты, анан мисалы улана берчү, адамдын өмүрү бою улана берчү оору эмес да. Күтүү айыгуусу күтүлөт да. Ошондой ооруга чалдыккан болсо, бул адамды кембагалдар тойгузбайт. Ал ошо оорудан айыккы чакты күтүп туруш керек, милдет. Ал сөзсүз түрдө күтүп туруш керек. Жана качан Аллах Таалага шифа бергенден кийин, ал айыккан соң ошол ар бир күнүн кайра орозосун кармаш керек болот. Кийинки Рамазанга чейин эгерде адамдын оорусу ошо улана берген болсо дагы, кийинки Рамазанга чейин жетип калды. Ошого чейин дагы адамдын оорусу улана берген болсо, анда деле эч нерсе эмес. Анда деле адам күнөө албайт. Качан көп жыл уландыбы, кандай болду, ошондон кийин деле адам айыккандан кийин анан орозосун кармап коет. Бирок бул эмне болот? Кембагалдарды тойгузбайт.